Саламатсызбы? Эс алуу күндөрдөгү маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Беларус иликтөөчүлөр альянсы Кыргызстандын бозгун президенти Курманбек Бакиев Беларуста башка ысым менен экинчи паспорт алганын аныкташты. Иликтөөдө Беларустун президенти Александр Лукашенконун буйругу менен Бакиевге 2010 жылдын августунда жарандык жана паспорт берилгени айтылат. Кийин Бакиев Закир Салиев деген ысым менен дагы бир паспорт алган. Журналисттер Бакиевдин жакындары да экиден паспорт алганын айтып, аларга документтер мыйзамсыз берилгенин белгилешти. Ал эми экиден паспорт алуу Бакиевдерге чет өлкөгө саякаттоо мүмкүнчүлүк түзүп берген. Маалыматка ылайык, Бакиевдер Беларустан 277 жолу чет өлкөлөргө учуп барып келишкен. Курманбек Бакиев Кыргызстандын тактан кулатылган экинчи президенти. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин үй бүлөсү менен Беларуска качып барып, учурда ошол жакта жашайт. Кыргызстанда Бакиев сыртынан 30 жылга эркинен ажыратылган. Анын 25 жылын ал күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өткөрүшү керек. Буга чейинки өлкө башчылары аны жазага тартыш үчүн өлкөгө экстрадиция кылып алып келүүгө аракет кылышкан. Бирок андан майнап чыккан эмес. Орус армиясы менен келишим түзүп, Украинадагы согушка кеткен кыргызстандык Мирлан Атабаев каза болду. Анын сөөгү 2 ноябрда Бишкекте жерге берилди. Маалымат 10 ноябрда Орусиянын Сургут шаарынын администрациясына таандык делген телеграм-каналга жарыяланды. Анда 41 жаштагы Атабаев Бишкекте туулуп, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетин аяктаган айтылат. Үйлөнүп кыздуу болгондон кийин ал үй бүлөсү менен Сургут шаарына көчүп кеткен. Маалыматта Атабаевдин орус жарандыгын алган-албаганы жазылган эмес. Маркумдун артында аялы жана балдары калды. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага ири масштабта кол салган. Украинадагы аскердик аракеттер бүгүнкүгө чейин уланууда. Ачык булактардагы маалыматка караганда, Орусия тарапта согушкан 30дан ашык кыргызстандык Украинада каза тапкан. Согушка ЧВК Вагнердин катарында кетип, ажал тапкан жок эле дегенде 17 кыргызстандык тууралуу белгилүү. Кыргызстандын атайын кызматы кыргыз жарандары чет өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын бир нече жолу эскерткен. Согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан-Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекет түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйт деп билдирди. Бул тууралуу ал 11 ноябрда Сауд Арабия падышалыгында өткөн Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде айтты. Жапаров ар бир кыйылган өмүр чоң трагедия деп белгилеп, Кыргызстан Газадагы карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Бул чыр-чатактын кесепетинен жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө жана бир айдан ашык убакыттан бери күчөгөн зордук зомбулуктун натыйжасында эбегейсиз жоготууларга жана кыйынчылыктарга дуушар болгон бардык палестиналык жарандардын кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейгүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү жалпы милдетибиз деп эсептейбиз, деди ал. Өлкө башчысы Коопсуздук кеңешин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясын Газадагы зомбулукту токтотуу жана ал аймактагы коопсуздук кризисин жөнгө салуу боюнча эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Буга чейин Жапаров палестиналык Хамас тобунун жок кылуу операциясын жүргүзүп жаткан Израиль армиясын Газа тилкесиндеги согушту токтотууга чакырган болчу. 11 ноябрда Бишкек шаардык милициясы таштанды челекке жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткен 21 жаштагы шектүү кармалганын билдирди. Наристе 8 ноябрда саат 22:30 чамасында Борбор калаадагы Түштүк 2 кичи районундагы Элебаев көчөсүндө жайгашкан таштанды челектен табылган. Бул боюнча райондук милиция эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүгө аракет кылуусу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тиешелүү экспертиза дайындаган. 21 жаштагы шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми ымыркай номер 1 төрөт үйүнө которулганы айтылды. Учурда наристенин абалы туруктуу деп бааланууда. Аталган төрөт үйүнүн жамааты балага Садыр деген ысым ыйгарганы кабарланды. Мындай ысым ага президенттей күчтүү, акылдуу, адилеттүү болсун деген тилекте берилгени айтылат. Сокулук райондук соту блогер жарандык активист Адилет Балтабайды 3 жыл пробациялык көзөмөлгө алуу чечимин жокко чыгарганын билдирди. Ал массалык башаламандыкка чакырык жасоо боюнча күнөөлүү деп табылып, 5 жылга соттолгон болчу. Буга чейин пробация кызматы райондук соттон Балтабайды камакка алууну суранып, муну активисттин пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. 10 ноябрда сот пробация кызматынын өтүнүчүн канааттандырды. 1 май райондук соту 3 жылдык пробация көзөмөлүн жокко чыгарган чечим кабыл алып, мурдагы 5 жылдык
мөөнөтү күчүндө калды. Бул токтом 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Биз ага чейин Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылабыз, деди активисттин жактоочусу Эрлан Казаков. Буга чейин 10 октябрда Балтабай УКМКга бир нече саат сурак бергени кабарланган. Активисттин айтымында андан маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобуна байланышы бар жогу тууралуу сурашкан. УКМК бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Атайын кызматтын сурагынан кийин Балтабайдын сабалганы, анын 2 кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Бирок аны ким уртокмокко алганы айтылган эмес. УКМК Баткендеги 5 ишкана коңшу өлкөлөргө көмүрдү мыйзамсыз экспорттоп жүргөнүн аныктады. Текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 87 миллион 169 миң сомдон ашык акча кайтарылды. Атайын кызмат зыяндын так өлчөмүн аныктоо үчүн Сүлүктүү шаарынын аймагында көмүр казуу жана экспорттоо менен алектенген 29 ишкананын соңку 6 жылда жасаган ишин жана салык документтерин текшерген. УКМКдан зыяндын ордун толтуруу иши жүрүп, башка ишканалардагы салыктык текшерүүлөр аяктап калганын кошумчалашты. Буга чейин 14 сентябрда бул иш боюнча 5 киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Камалган аткаминерлерге коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. 11 ноябрда Кыргызстандын жарым марафон боюнча аялдар курамасы Дубайда өткөн Азия чемпионатында алтын медаль жеңди. Командалык мелдеште ар бир өлкөдөн катышкан спортчулардын эң мыкты 3 көрсөткүчү эске алынды. Ал эми Кыргызстандын атынан катышкан 4 спортчу төмөнкүдөй көрсөткүчкө ээ болду. Сардана Трофимова 21 километрде 1 саат 14 мүнөт 44 секундда басып өткөн. Гүлшаной Сатарова 21 километрде 1 саат 15 мүнөт 18 секундда басып өткөн. Мария Карабицкая 21 километрде 1 саат 15 мүнөт 42 секундда басып өттү. Айнуска Калил кызы 21 километрде 1 саат 16 мүнөт 7 секундда басып өттү. Мелдештин жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы 1-чи орунду ээледи. Ал эми 2-чи орунду Өзбекстан багындырса, 3-чүгө Индия татыды. 21 километр аралыкка чуркоо боюнча Азия чемпионаты тарыхта 1-чи жолу быйыл Бириккен Араб Эмиратында өттү. Ага 45 өлкөдөн келген 1000ден ашык жөөгүлүк катышты. Диний тарбия жана спорт департаменти кыргызстандык спортчулар Арменияда өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионатында 4 медаль жеңгенин кабарлады. 88 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Жамалбек Асылбек уулу дүйнө чемпиону болду. Ал финалдык беттеште казакстандык спортчу Койбаев Элеманды жеңип алды. Чемпионаттын 1-чи күнү 64 килограммга чейинки салмактык категорияда күч сынашкан Белек Бараканов күмүш медаль жеңген. Ал эми 98 килограммдан жогорку салмакта беттеш өткөргөн Болот Токтогонов менен 64 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Саяк Бараканов коло медаль багындырышты. Армениянын Ереван шаарында өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионаты 10 ноябрда башталган. Мелдеш 12 ноябрда жыйынтыкталат. Ага 65 өлкөдөн келген спортчулар катышууда.